Илгери бир боз үйдө Нуркыз деген жетим тажаал туугандары менен жашаптыр. Алар Нуркызга күн көрсөтпөй, күндө урушуп, жада калса жеген тамагында милдет кылып берчү экен. Günün birinde такыр эле боз үйдөн кууп салышат. Нуркыз көз жашын төгүп, ыйлап келатып, каардын астына түшүп кетет. Түшүп кетип, өз эсин жоготуп салат. Бир топтон кийин бир кооз обонду угуп өзүнө келет. Келчи бери. Сенин атың ким? Сен бизге окшобойсуң го, кулактарың уштугу эмес экен. Менин атым Нуркыз. Мени тажал туугандар кууп салган. Мен каарда келатып, ыйлап, жердин астына түшүп кеттим. Кой ыйлаба. Мен адамдардын мыкаачылыгын, көрө албастыгын, ач көздүгүн билем. Андан көрө мага конок болуп кет. Мен жер астындагы периштемин деп айтат. Анын артынан ээрчип баратып, Нуркыз аябай жаратылыштын кооздугуна таң калат. Ушундай да болот экен, бизде суук, каар, силерде жай, жылуу, таң калыштуу. Бизде да тоолор бар, бирок силердин тоолоруңар башкача экен. Ушундай да болот экен. Эки баштуу жылкылар, мен мындайды биринчи жолу көрүп атам, деп таң калат Нуркыз. Жүр, Нуркыз, мына жетип калдык. Таанышып ал, бул менин энем, агам менен иним. Бизге конок болуп кет. Алар менен таанышып, бир топ күн Нуркыз конок болот. Сен бизге жагып калдың, Нуркыз. Биз сага жардам берели деп чечтик. Анткени мага да адамдар бир жолу жардам берген. Адамдардын дүйнөсүнө чыксаң, сени бир белек күтүп турат. Макул, рахмат. Чоң рахмат силерге. Нуркыз адамдардын дүйнөсүнө чыкса, куржундарына алтын толтуруп алып, бир эшек күтүп туруптур. Ал алтынды адамдар менен бөлүшүп, Нуркыз өзүнө боз үй жылкы сатып алып, жакшы жашап калат экен. Күндүн биринде Нуркызды кууп салган тажал туугандары Нуркызга жетип келишет экен. Нуркыз, бизге да жардам берип койчу, такыр эле арабыз жылбай калды, суранабыз сенден дешет. Макул, силердин ырайымсыздыгыңарды унутуп, силерди кечирдим, деп аларга да Нуркыз жардам берет. Ушундай адамгерчилик, ак көңүл, кечиримдүү, боорукер кыз Кыргыз тоосунда жашаптыр.